Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге машина базар тарапта жайғашқан сатыла тұрған жер участок жөнінде информация бермекшімін. Шаар жақтан келгенде бұл машина базардың екінші баратасы. Барыңыздар білесіздер. Ошонун эле тушунан сиздер оңго буруластардағы жогору тарапка чыгып барсаңыздар мечит бар. Мечиттин жанында сатылуучу 5 соток жер участогыбыз жайгашкан туғандар. Чыгып барыңыздар, информацияны чөткө берейин. Туғандар, жерге келип калдым. Ошо мен көрсөткөн дайректер боюнча эле жүрүп келе бересиздер. Оңой эле. Ушул көчө менен мына бери тарапка түз чыгып келсеңиздер, мына ол жер участок сатка чыгып аткан учуру. Туғандар, жана машина базарды айттым го сиздерге. Машина базары деле ушул жерден жаркырап көрүнүп турат. Бүгүн суббота, эртең как раз машина базары болот. Демек, машина базардын тушунда эле жашап каласыздар. Туғандар, бұл жақ кошунаңыздардын үйү. Мына Маттис турат го, ушул жер көчө туғандар. Мына көчө бул жакка чейин келет дагы, мына ол жерге келип такалат. Сатылуучу жер участогыбыз ушул болуп калат. Мына үйдү деле границага салган экен, мына көчө тараптан 2 метр качыпчы. Мына Маттис турган жер кыскасы көчө туғандар. Түз эле мындай келгениңиздерде ушул көчө бүтөт, тупик болуп. Мына ол жер участок сатка чыгып аткан учуру. Түшүндүңүздөр, таза 5 соток. Кызыл китеби бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берем дейт. Өзү 2 жыл мурун алган экен. Азыр эми бир аз тыйын керек болуп атат. Ошол себептен сатка коюп атам деп ээси мага маалымат берип аткан учуру. Квартирага деле алмашуу жолдору бар. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Сүйлөшөсүздөр. Квартираңыздар болсо келишесиздер дегендей. Нага акчаңыздар болсо нага акчага деле сата берет. Аренчирде мына мечит калсаңыздар болот. Кудай буюрса мечиттин жанында үйүңүздөр болуп калат да. Мына бул жакта деле бош орнуктары бар. Көчө деле келип ушул жерге келип тупик болот экен. Фактически эсептегенде 5 соттан деле көп эле чыгып калат билишимче. Жүрүңүздөр, мына бул жакка дагы өтүп туруп жерди көргөзөйүн. Анан коммуникация боюнча айта турган болсок, билбегендер комментарий жазбагыла тугандар. Бул жерде таза суу бар. Свет бар. Природный газ бар. Билбегендер жаза берет. Мына газ жок дегендерге сабыр кылып туруңуздар, мына газдын турбасы көрдүңүздөрбү? Границалар такталган уже, мында оюп, жерди тегиздеп сонун кылып койгон учуру. 20га 25. Квартирадан тажап жүргөн болсоңуздар, акчасын келишип алмашып алсаңыздар болот. Плюс-минус балким доплата кылат сиздерге. Ал жагын ошо ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин экранга жазып койдум. Бирок нага акчага жакшы түшөт. Нага акчанын орду бөлөк тугандар билесиздер. Беш кошкон эл, ар ким ар жактан көчүп келип жашап атат. Местный эч ким деле жок бул жерде, кыжылат болбоңуздар. Сонун жер. Түшүнүктүү болуп турат, тегиз жакшынакай болуп. Анан о тоого чейин деле кыйла эле үйлөр, көчөлөр бар экен. Тоонун түбү деле эмес, корко тургандай. Шаарга жакын, машина базар, нар жакка жүрсөңүздөр, мөмө жемиш базар, запчасть базар, строй материалдар базары, нар жак кийим кечи базар, западный жакын. Сонун жер тугандар бул жерчи. Мындай карап көргөндө сонун жер. Бардык базарларга жакын да. Так. Болду окшойт менимче. Керектүү информацияларын бердим. Мечиттин жаны кийин келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Ала турган адам келип көрөт. Бул жакта ээси деле закон түрүндө госрегистрден өткөрүп берет. Архитекторлорду чакырып, кичине акча берип, казыктарын кактырып, чек араларын тактап алсаңыздар болот. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушул жер көрдүңүздөр, тегиз жакшы жер экен, бирок баасы канча дей турган болсоңуздар, $45,000 бааланды. Икеми бар. Жакшы ба? Себеби эски домдогу 1 комнаталуу квартираларды 45, 48, 47 деп рекламага чыгарып сатып атышат. Бул жерде жер тугандар. Жердин орду бөлөк. Жер таппай деле калат барыпчы. Башка жер жок да, Кыргызстан өзү кичинекей болуп атса, тоолуу мамлекет тем более. Бул жерде
квартираны любой жерден ала аласың, акчаң болсочу. А жерди мындай убагында алып койбосоң көтөрүлүп кетет да. $45,000 кеми бар. Эзин номери жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик каалайм.